Аялдар ар кандай себептерден улам алсак акча жагынан кыйналгандыктан, турмушу болбой калгандыктан жана билим алууга, карьерага умтулгандыктан же жалгыз бой эне болгусу келбегендиктен боюнан алдырышат. Мына ушул бойдон алдыруу ден соолукка же болбосо келечектеги энелердин ден соолугуна зыянбы? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Билим жана Илим каналы ден соолук программасы бүгүнкү чыгарылышын сунуштайт. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, дал мына ушул бүгүнкү тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 032 22 код аркылуу 721 55 жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу коноктору мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Кишимжан Мурзакулова, Ош шаардык башкы акушер гинекологу жана ошондой эле шаарыбыздын тургундары келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгачкы эле суроо, дал мына ушул кыз келиндер канча жаштан баштап кош бойлуу болсо жакшы? Же болбосо канча жашта ошол эне болууга даяр болот? Алардын организми. Саламатсыздарбы? Эми биз баягы Кыргызстанды түштүк, түндүк деп бөлгөндө биздин түштүктүн кыздары, түштүк бөлүктүн кыздары эртерээк жетилишет. Биздин кыздарыбыз, түштүктүн кыздары 21, 23 жаштан эне болсо боло берет. Ал эми түндүк тарап болсо мүмкүн болушунча 23 жаштан кийин деп, бул мында официалдуу эмес, баягы изилдөөлөрдүн натыйжасын айтып жүрөт. Негизи эле бул кыз бала үчүн эне болуу жок дегенде ошо 23 жаштан кийин болсо ошо талапка ылайыктуу болот. Анткени ушул жашта дененин жетилиши, организмдин жетилүүсү дагы өзүнүн деңгээлине чыгат да. Жакшы. Эрте кош бойлуу болуу же болбосо пландалбаган кош бойлуулук бул эненин организми үчүн кооптуубу деген суроо жаралат. Албетте кооптуу, анткени өспүрүмдөр арасында болуп калса, мисалы эрте кош бойлуу болуу негизи бул билим алууга деле тоскоол болот. Өзү дагы бала бойдон болот да, мисалы 17, 18, 19 жаштагы кыздарыбыз али турмуштун тоскоолдуктарына чыдамкайлык менен мамиле жасоого үйрөнө элек мезгил болот, бул балалык мезгилде. Булар кош бойлуу болгондо бирөөнүн үйүнө барып, мисалы никелүү түрдө кош бойлуу болгон күндө деле алар турмушка даяр эмес. Ата-энесине мамиле болбойт, башка бирөөнүн үйүндө ал жерде мамиле башка. Ал жердин өзүнүн закону бар, ар бир үй бүлөнүн. Мисалы күйөөсүнөн башка жакын адам жок. Күйөөлөрү алып коюп же Россияга кеткен, же болсо таңдан кечке жумушта. Ошентип алар психологиялык жактан дагы өтө кыйналышат. Анан социалдык жактан, мисалы алар өздөрү иштеп акча таппагандыгына байланыштуу алар аз болсо дагы үй бүлөлүк зомбулукка учурайт. Анткени ошол кош бойлуу убакта табити башка тамактарга тартат, өзү каалаган тамакты алып жей албайт. Өзү дайындалган дары-дармектерди да толугу менен алып жей алышпайт. Анткени ошол үйгө жаңы бүлө болуп барып эле бир күнү бир тамак, бир экинчи күнү дагы бир тамак, үчүнчү күнү дагы бир башка таблеткаларды, дагы бир башка витаминдик комплекстерди алып бер деп айта албай, алар өзүнөн өзү мындай жүдөп чүнчүп кетишет да. Анан бир жагы организм дагы ошол жакшы өсүп жетиле элек болот ошол мезгилдерде. Анан буларда баягы токсикоз көп болот. Баягы талгак деп коебуз го, кыргызчасы талгакта. Кусуп, көңүл айланып, себеби булардын ошол эске тутуму жакшы болбойт, тез чарчайт. Бир жагы бала да. Ал ойлонуп жатып эле моралдык жактан эле өзү эзилип, анысында организм чарчап калган организм кош бойлуулукту көтөрүү өтө оор болот бул жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша. Ошентип эле кыйналып калат, анан ар кандай кабылдоолорго учурайт булар. Мисалы өпкөсү, жүрөгү, боор, бөйрөк. Бул мезгилде эч ким өзү атайын медициналык кароодон өтүп, турмушка даяр кылып бербейт да. Мисалы биздин менталитет ошондой бир. Кайсы бир үй бүлөлөр гана ошо даярдык көрүп, медициналык кароодон өтүп, бир ооруларын аныктап, кыз балдарды турмушка узатпаса, көпчүлүк үй бүлөлөр кыз бала бойго жеттиби, куда түшүп келдиби, же бирөө менен сүйлөшүп калдыбы,
кыз баланы убагында сураганда берип коюш керек деп эле берип коюшат. Ошон үчүн бул кыздар турмушка моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы турмуш курууга, эне болууга даярдыгы жок кыздар болот. Демек сиз адис катары айтасыз, 21 жаштан баштап турмушка берсе болот, э? Жакшы, кийинки суроо, адистердин айтымында, мисалы, күтүүсүз кош бойлуулук көп болуп жаткандыктанбы, же дагы башка себептерден уланбы? Айтор бүгүнкү күндө аборт жасаткандар же болбосо бойдон алдыргандар көп баратат деген сөз коомчулукта байма-бай эле айтылып келет да. Сиз адис катары кандай жооп бересиз? Эми биз статистикалык эсеп боюнча, статистикалык берүүлөр боюнча, маалыматтар боюнча берсек, аборт анча деле көбөйгөн эмес. Азыр легалдуу жана легалсыз болот да. Эрлер барып катталат. Азыр жеке менчик медициналык клиникалар көбөйгөн, борборлор көбөйгөн, жашыруун катталбаган аборттор бар. Бизге мисалы шаардын башка адиси катары мага ушул аборттун так санын алуу өтө чоң көйгөй да. Так маалымат жок. Анан азыр таблеткалар бар. Ал дагы баягы көбүнчө Кытайдан алынып келинет. Өзү рецепт менен берилсин дейт, бойдон түшүрө турган. Азыр фарма аборт деп коет да. Дары-дармектер менен түшүрө турган. А кээ бирлер ошентип легалсыз келген дары-дармектерди алып, ал деген ошол жеке менчик клиникага деле барбайт, башка деле барбайт. Жоро жолдоштос өзүнүн тегерегиндеги кыз-келиндерден угуп алып эле бойдон түшүрүп аткан учурлар деле толтура. Жакшы. Бойдон алдыруу же болбосо аборт жасатуу бул организм үчүн кооптуубу? Сөзсүз кооптуу. Себеби дегенде организм мына кош бойлуу болгонго чейин даярданып баштайт да. Кош бойлуулукка даярданып, мисалы ичиндеги майлар көбөйөт, баягы кулап түшүп, жыгылып түшкөндө дагы баягы балага зыян келбесин, бул жаратылыш ушунчалык акылдуу даярданып баштайт да. Өзүнчө бардык органдардын башка өзгөрүүсү башталат боюнда болбостон алдын. Баардык башталат. Анан ошол организмге дагы ошол 9 айга керектүү гормондор бөлүнүп чыгат. Анан бул 1 айда, 2 айда же 3 айда бойдон алдырып койсо, же бойдон түшүп калган болсо, мисалы табигый түрдө деле аборт болот. Аборт бул бойдон түшүү, бойдон алдыруу дейт да. Табигый түрдө болот, кээде өзүнөн өзү түшүп калат боюнан. Кээде жасалма. Дары-дармек аркылуу же болбосо сордуруп алуу, тазалап, кырып тазалоо жолдору менен алынат да. Ошентип алынганда баягы 3 айдык гормонубуз жумшалган, а бирок калган 6-7 айлыкка ыңгайлаштырылган гормон калып калат организмдечи. Ошондо бул кандайдыр бир гормондордун дисбаланс башталат да, келишпестиги. Бир гормон көп, бир гормон аз. Анан бул жерде гипоталамустун сезгенүүсү же болбосо гипоталамический стресс деп коет. Баягы калган ашыкча гормонду каякка катыш керек, аны эмне кылыш керек? Гипоталамус бул баягы жогорку нерв системасында ушундай дүүлүгү башталат, сезгенүү башталат. Ошондо гормоналдык ар кандай бузулууларга алып келет ал жердечи. Айыздын бузулушуна алып келет. Аялдар мисалы семирип кетүү башталат. Толуп кетет. Анан психикалык жактан дагы бир аялдын депрессиясы башталат. Анткени ар бир кыз бала болобу, күйөөгө чыккан аял болобу, чыкпаган аял болобу, бойдон алдырып койгондо бул өмүр бою ошол баласынын жашын эсептеп өтүп кетет экен да. Мисалы ошону бойдон алдырбаганда азыр төрөгөндө 1 жаш болуп калмак, же 2 жаш болмок, же 5 жаш болмок, 10 жаш болмок деп ал ошол аял өзүнүн өмүрүнүн акырына чейин баягы аборт жасаган мезгилин ойлой берип, өзүнүн баягы абийиринин астында ошо кыйналып өтөт экен ошол аялчы. Анан кийинкиде де бул 30% бул балдары өлүп калган балдар, боюнан түшкөн 30% биз перинаталдык өлүм ушул аборт жасаган аялдарда кездешет экен да. Биз мисалы аборт жасагандар мына 1 жылда 126 000 аборт болот экен бул. Дүйнө жүзү боюнчачы. Бул өтө чоң цифра. Ошонун 52% 25 жашка чейинки аялдарыбыз түзсө, ал эми калган 19 жашка чейинки кыздар дагы 1-2 аборт жасалган болот. Бул дагы ушул кээде 25-30% ушул 19 жашка чейинки кыздар деп бул дүйнө жүзүндөгү баягы статистика тастыктап келет да. Бул өтө оор жоготуу бизге абортчу. Жакшы. Мына ушул кайсыл учурда такыр ошол бойдон алдырганга мүмкүн эмес? Мисалы канча ай болуп калганда, мисалы
айдеп мынчайлык кош бойлуу экен деп айтасыздар го? Эми биз 3 айга чейин дейбиз, 12 жумага чейин алдырса болот дейбиз да. Бирок 12 жумада баланын бардык органдары уже бүтөт. Калыптанат. Калыптанып бүтөт, адам катары калыптанып, ал кичинекей адам болуп бүтөт өзү. Анан эң оптималдуу бир 6-7 жумалар. Негизи бул бойдо болдурбай коюш керек да. Мынча срокто алдырып, ушунча мезгилде алдырып коюлса болот деп мен специалист катары айткым келбейт. Сунуштабайсыз, э? Сунуштабайм. Анткени боюнда болдубу, алдагы адам алдагы жашоого укугу бар адамда. Уну же бойдо таптакыр болдурбай коюш керек, же болгондон кийин медициналык көрсөтмө менен гана бир эненин ден соолугуна зыян келип калса, эненин өмүрүнө коркунуч туудурса, же ошол ичиндеги күмөнү бир майыптыгы бир жашап кетүүгө мүмкүн болбогон майыптыктар болсо, ошол мезгилде гана алдырууга мүмкүн деп ойлойм да мен. Бирок тилекке каршы бизде кээ бир айымдарыбыз бул бойдон алдырууну үй бүлөнү пландоо жолу катары кабылдашат да. Ортодо 1-2 аборт жасатышып, дагы төрөп 1-2 аборт жасатып ушинткен айымдарыбыз деле кездешет. Бул сөзсүз түрдө кийинчерээк ошол эненин ден соолугуна таасир бериши мүмкүн, э? Дароо эле таасир берип башташат, бирок биз ошону жаштык кылып билинбейт да. Мисалы, ошол аборт жасагандан кийин жок эле дегенде 6 айда ошол калыбына келип, ошол мурдагыдай болуп калат да организмчи. Ошол баягы нерв системасы жайына келет, баягы каны, башка органдардын бардыгы ошол 100% мурдагы калыбына ошол жок дегенде 6 айда келет. Жогоруда айттыңыз да, негизинен ошол кош бойлуу болгондо ошол кайсы бир себептерден улам, эгерде баланын ден соолугу же болбосо эненин ден соолугуна кандайдыр бир кооптуу боло турган болсо, ошол учурда гана бойдон алдырганга мүмкүн деп айттыңыз да. Анан мисалы ошол бойдон алдыргандагы мен айрым бир маалыматтарды карай турган болсом, бул төрөгөн менен барабар. Андан кийин дагы эненин организмине калыбына келиш үчүн кандайдыр бир дарылануудан өтүш керек деп дагы жазылыптыр да, ушул боюнча айтып берсеңиз. Мен айтып өтпөдүм, баягы гипоталамустун сезгенүүсү же дүүлүгүүсү же болбосо стресс депчи. Ушуну баягы гормоналдык клетка, баягы аябай дүүлүккөн бойдон клеткалар ошол ордунан келбей калат экен да. Муну биз баягы айтабыз го, баягы сүйгө сүйүү гана даба болот дегендей, гормоналдык бузууну биз гормоналдык таблеткалар менен гана ошону калыптанып жөнгө салдырсак болот да. Мисалы биз боюнан алдырып эле кайра 1 жумадан кийин эле, 1 жуманын ичинде эле кайра боюнда болуп калган учурлар да толтура болот да. Эң биринчи бул аялдардын жыныс органдары калыбына келип баштайт, ошол жатын, мисалы баягы тукум бездери болупчу. Ошондо биз кээде аборт жасап эле ошондо дароо эле спираль салып коебуз. Азыр ошондой методдор бар да. Бирок отуру жаракат алып турган баягы жатынга дароо эле спираль салыш дагы кээ бирлер салдырбайт. Коркушат, кандай болот, эртеңки күнүм кандай болот депчи. Ошого мисалы баягы комбинацияланган, мисалы эстроген, прогестерон деген гормондор бар да, экөөнүн бириктирилип жасалган бизде аралдык баягы контрацептивдик таблеткалар бар да, мисалы ригивидон, ригулон, навинет, линдинет деген. Ошолорду 6 ай бою ичкенде баягы биз гипоталамустагы дүүлүгүнү толугу менен жокко чыгарабыз дагы, организмде баягы гормоналдык жактан бузулуулар байкалбайт. Баягы бир 2 фазадан туруш керек да айыз. А бул жерде 1 фазалуу болуп калат да. Качан биз ошол таблеткаларды бергенден кийин гана мурдагы калыбына келип 2 фазалуу циклды ала алабыз. Анан баягы бизде эндометриоз же башка миома, киста деген ар кандай кабылдоолор келип чыгышы мүмкүн да. Баягы гормоналдык бузулуу, ошолордун дагы алдын ала алабыз. Экинчи жагынан бул таблеткалар баягы пландуу түрдө ошол бойго болтурбоо үчүн дагы колдонот да. Бул эки жактан тең эки функцияны аткарат. Ошон үчүн мен адис катары ушул таблеткалар менен бир 6 ай бою сактанып туруп, ичип туруп, андан спираль салабы же башка өзүнүн табигый жол менен сактанабы, айызы калыптанып калгандан кийин ошо башка жолду тандоону сунуштайт элем. Теле көрүүчүлөрдөн суроолор келе баштады. Саламаттарбы? 5-6 жума болгондо дейт, таблетка менен бойдон түшүргөнмүн дейт.
себеби дейт, мен ошол вирустар болуп анализ тапшырсам, анализим жакшы чыкпады дейт. Ошол себептен бойдон түшүргөнгө туура келди дейт. Эми балалуу боло аламбы, кош бойлуу боло аламбы деген суроо калтырды да. Сөзсүз балалуу болосуз. Бул эң негизгиси, Кудай буйрса балалуу болосуз деп айтмакмын. Ал эми ушул баягы вирустар чыгып калды депчи, бизде ушундай бир баягы паникалык бир ой жүгүртүүлөр, баягы бир миф деп коебузбу, ушундайлар көп да. Мисалы вирустар бар, цитомегаловирус, баягы кореевая краснуха. Булар өзү кош бойлуу болгондо тапшыртуунун кажети да жок, анткени аны дарылабайбыз. Анын эм түрү бар, өткүр түрү бар, анан баягы өнөкөт түрү бар, Ж деген. Эгер Ж болгон болсо, ал эч кандай коркунуч туудурбайт балага деле, энеге деле. Анда төрөй берсе болот да. Бизде ушул боюнча окуп келген жакшы неонатологубуз бар. Айдаров клиникасына кетип калган азыр Тахир Изатуллаевич. Ушул жөнүндө өтө жакшы информациялар берет. Мен ушу башка адис катары көбүнчө ушул Тахир Изатуллаевич менен биргеликте чечип, ушундай проблемаларды кээде бир өнөкөт, баягы майыптык өнөкөт ушулар вирустар, ушу майыптык алып келет деген ойлорду деле ошол четке кагабыз да, мынтип карагандачы. Кээ бир, 2 органды, мисалы 2 майыптык чогулуп калса гана бойдон түшүрөбүз. Эгер бирөө болуп, баягы тубаса кемтиктер болуп калган болсо, жүрөктөн, эгер биздин Кыргызстанда дарылоого мүмкүн боло турган болсо, биз ошол балдарды алдырбай эле сактап коебуз да. Төрөй берсеңиз болот. Биз баягы ультра үндүк изилдөө менен иштеген адистер келгенде, студиябызга келгенде, ошол кээде дейт, ушу кош бойлуулар келгенде, биз баягы балада бир аз майыптык болсо, мисалы нышан төрөлөт экен, же болбосо 6 бармактуу экен, 6 манжалуу экен, манжасы 6 экен деп ушул ашыкча нерсесин айткыбыз келбейт дейт да. Биз арасат жолдо калабыз. Кээде айтсак дейт, жапжакшы эле дени сак эле баланы ушул бойдон алдырып койгондор туура учурлар кездешүүдө деген ушундай маалыматты айтып келет да. Негизинен ушул жогоруда айткандай эле төрөгөндөн кийин медицинанын жардамында алардын ден соолугун чыңгылап алсак болот экен. Кайсыл учурда сиздер мисалы бойдон алдырып койгон жакшы деп айтасыздар? Мисалы түйүлдүктө. Түйүлдүктө биз мисалы эң көп таркаганы азыр Даун синдром же Даун оорусу менен балдарды айтабыз. Ал деген ушу биринчиси 10 жумадан баштап 13-6 жумага чейин биринчи скринингде билинет. Баягы моюн брышчасы болот да. Толщина-воротниковое пространство деп. Демек ультра үндүк изилдөөдөн байкалат, Ошон байкалат дагы, ал эле ультразвук менен эмес, бул ошондон бул кошумча бир маалымат да. Ошондо пренаталдык скринингге тапшыртабыз, канынан да текшертебиз. Канында өзүнчө бир баягы өзүнүн босогосу бар да. Бирге 250 же бирге 150 деген бир көрсөткүчтөр бар. Анан биздин Ош шаарында мына бракисемия деп коет, нике жана үй бүлө борборунда бизде Аттокурова Камила, ошо врач-генетик. Биз жүрөтөбүз. Анан врач-генетик менен чогуу чаран баягы консилиум менен чечебиз. Бул бала кандай болот? УЗИси bunday болуп калды. Кандан пренатальный скрининг аныкканда бул көрсөткүчтөр болду. Оптималдуу кайсы жолу алдырып салыш керекпи же алдырып салбай эле төрөй берсе болобу деген суроолор бар. Ал ошол 2-3 жыйынтыктын негизинде врачтардын консилиуму негизинде чечилет. Баланы калтырабыз же алып таштайбыз. Жакшы. Телекөрүүчүлөрдүн суроосуна өтсөк, саламатсыздарбы? Мен кош бойлуу боло албай жатам дейт. 3-4 жума болгондо эле өспөй калып дейт түйүлдүк. Эмне үчүн деген суроону калтырды да. Бул жерде келиш керек, гормоналдык бузулуу болушу мүмкүн организмде. Же бир ошол кандайдыр бир активдүү вирустук инфекция болушу мүмкүн организмде. Же болбосо ошо күйөөсү дагы изилдөөдөн өтүш керек. Күйөөсүнүн спермасы дагы алсызыраак болгон болсо, 50%дан ошонун активдүүлүгү 50%дан төмөн болсо дагы баланын өспөй калуусуна алып келет. Бир жагы эненин өзүнүн дагы тынчсыздануусу дагы көп ролду ойнойт. Анткени биздин жашообуз өзүбүздүн кандай ойлосок, ошого эле байланыштуу болот. Боюнда болбой туруп эле дагы ушул балам өспөй калат деп тынчсызданган энелерде өтө көп ушундай өспөй калуу учурлар кездешет да. Ошон үчүн
жашоону жакшылыкка буруш керек, ишениш керек, анан келип изилдөөдөн өтүш керек сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө бул жерде аял кишини эле күнөөлөбөй, эркек киши дагы текшерүүдөн өтүп, анан дарылануу керек болсо, дарылануусу ошо үй бүлөлүк талап кылат. келиш керек. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Биринчи балам бойдон түшкөндөн кийин дейт, азыркы учурда табар сыгым ооруй турган болуп калды, эмне үчүн деген суроону калтырыптыр да. Эми бойдон түшкөндө ар кандай инфекциялык кабылдоолорго болуп калышы мүмкүн. Биз айтып атпайбызбы, баягы түшкөндөн кийин кээ бирлер дароо эле спираль салдырып алышат. Баягы кан келип турган учурда ал жерде канчалык астынан келип аткан сууктук кандай, жыты барбы, жыты жокпу, шамалдаган эмеспи, кээ бирлер изилденбей туруп эле ушул кетишет, же болбосо баягындай таблеткаларды ичишпейт. Мен ошон үчүн айтып атам да, гормоналдык таблетка ичкенде, гормоналдык таблетка бир жагынан ушул жатынын сезгенүүсүн дагы алдын алат да. Ошолорду ичип, изилдөөдөн өтүп, бойдон алдыргандан кийин өзүн жакшы караш керек. Бул жерде ошо ооруган болсо, же гормоналдык бузулуу бар, же болбосо ошол жатын сезгенүүсү болушу мүмкүн да. Келип изилдеп көрсөк, анан так диагнозун айтабыз. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Төрөгөнүм 2 ай болду дейт. Гормоналдык бузулуулар болбош үчүн аял кишинде дейт. Кантип алдын алса болот деген суроону калтырыптыр. Төрөгөнгө 2 ай болсо азыр эртерээк. Өзү баягы метод лактационный аменорея деген болот да. Баягы эмизүү жолу менен кийинки мындай бир күтүлбөгөн бойдо болуунун алдын алат. Мисалы, эгер баланын жашы 6 айга чейин болсо, түндөсү жок дегенде баланы 2 жолу эмизген болсо, эгер айыз көрбөгөн болсоңуз, анда эч кандай гормоналдык таблетканын ойлонун деле кажети жок. Эгер ошол 3 шарттын бирөөсү бузулуп калган болсо, анда баягы мини пили деп коебуз биз, микрогенон, микровал, микролот деген гормоналдык таблеткалар бар. Ошонун жардамы менен сактанып турса болот. Жакшы, саламатсыздарбы дейт. Мен боюмдан түшүп дейт, тазалатуу жолу менен алдырганмын дейт. Эми кош бойлуу болуламбы деген суроо калтырыптыр да. Эми тазалатканда мурдагындай инструмент менен тазалоо жок эсе, мен айрыкча Ошто, түштүк регионунда айта алам. Вакуум аспирация дейт, ошону менен сордурган болушу мүмкүн. Албетте, бойдо болот. Мурдагыдай эле баягы инструменттерди аябай рашите баягы кеңейте турган темирди 14-15 темир менен кеңейтип алып, жатын моюнчасын ачып алып, андан кийин 2-чи, 4-чи, 6-чы күйрөткалар менен чукулап алганда ошондо дагы тукумсуздук келип чыгат деген элек. Азыр эми вакуум аспирацияда анчалык деле чоң кабылдоолорго учурабайт. Жакшы, өзүңүз билесиз, биздин программада оорунун алдын алууга ыктаган ар кандай рубрикалар бар. Анда кийинки рубрикага кезек берсек, андан соң кайрадан жолугушабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн плечелопаточный периартрит жана синдром замороженной плечи, башкача айтканда желке муунунун артрити жана артрозу жөнүндө сөз болот. Желке муунунун артрити жана артрозу бул кандай түрдө белгилеп, байкап, үй шартында белгилесек болот. Диагностика түрүндө бул желке мууну негизинен толугу менен айланып туруу зарыл. Эң негизгиси, эгер 180 градуска алдыга көтөрүү, бул норма эсептелинет. Эгерде ушул алдыга көтөргөндө кандайдыр бир кыйынчылык пайда болуп, желке муунунун айланасында бир оору болсо, бул плечелопаточный периартрит деп эсептелинет. Жана эле жан жагындагы бул деле 180 градуска чейин көтөрүлүү керек. Эгерде кандайдыр бир ушул кыймылдарды аткарып жатканда оору пайда болуп, колуңуз жогору көтөрүлбөй аткан болсо, бул артрит жана артроз белгилери болуп эсептелинет. Жана ошондой эле желке муунунун айланасындагы булчуңдарынын үй шартында диагностика. Эгерде бул жерде кандайдыр бир оорулар болсо, ошол эле арткы далыда оорулар болсо, кармаганда оорулар болсо,
бул да кандайдыр бир желке муунунун воспалениясы болуп эсептелинет. Ошол эле желке муунунун артрити жана артрозуна үй шартында кандай көнүгүүлөр жасоону мен көрсөтүп берем. Плечелопаточный периартрит жана синдром замороженной плечиде же муун оорусунда колду өйдөгө көтөрүү бир аз кыйынчылык менен аткарылган болсо, биз үй шартындагы көнүгүүнү биринчиден ылдыйкы жактан жасай баштайбыз. Бул ошол эле желкенин айланасындагы булчуңдарды толугу менен иштөөш үчүн бул үй шартындагы көнүгүүлөрдү жасасак болот. Ушул эле көнүгүүнү желкенин арткы жагындагы булчуңдар толугу менен иштеп, кан айлануусун жакшыртат. Ушул эле көнүгүүнү 20-25ге чейин жасайбыз. Акырындап колуңуздун көтөргөндө бир аз көтөрүлө баштаганда ушул эле резинканы өйдөдөн жасай баштайбыз. Себеп дегенде желке муунунун акыркы точкасына чейин жеткирүүгө аракет кылабыз. Бул көнүгүүнү дагы 15-20 жолу жасайбыз. Дем алууну унутпайбыз. Өзүбүзгө тартканда дем чыгарабыз. Ха деген үн чыгуу зарыл. Желке муунунун өйдөңкү трапеция мышцаларына иштөө үчүн кийинки көнүгүүнү жасайбыз. Ха желке толугу менен чыканагыбыз өйдө көтөрүлүү зарыл. Жана алаканыбызды билектин арт жагыны жүз жагыбызга келтиребиз. Ар бир көнүгүү, көрсөтүп жаткан көнүгүүлөрдү 15-20 жолу жасаганы аракет кылабыз. Дем алууну унутпайбыз. Желке мууну жана эле ошол колдун 160-150 градустан өйдө боло баштаганда көнүгүүлөрдү бир аз усложнетип, кийинки көнүгүүнү жасайбыз. 130, 140, 150 градустан жогорулап калган учурда, колубуздун оорусу азайган учурда кийинки көнүгүүгө өтө баштайбыз. Бул көнүгүүнү деле 15-20 жолу чарчаганга чейин жасайбыз. Кийинки көнүгүүбүз жана көрсөткөн көнүгүүгө бир аз окшош келет да, бул жерде ушул эле таякты ээлигибизге келтиргени аракет кылабыз. Бул дагы омуртка айланасындагы булчуңдар, ошондой эле желке муунунун айланасындагы булчуңдар толук менен иштейт. Бул көнүгүүлөр негизинен баары 15-20 жолу жасалат. Кайрадан бир да кайталасак болот. Бул көнүгүүлөрдүн пайдасын 10 күн, 15 күн деген аралыкта көрө баштайт. Башында ооруларыбыз бир аз артып, ага карабастан акырындап жасоо зарыл. Сиздер түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ырдактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы бойдон алдыруу ден соолукка зыянбы деген теманын алкагында маектешип жаткан кербезибиз. Теле көрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келген. Саламатсыздарбы дейт, 2 жолу дейт, внематочный болуп, кош бойлуу болуп калып, анан бойдон алдырганбыз дейт да. Анан азыр төрөсөм болобу, бир турбам бар деген суроону калтырыптыр. Ооба, сөзсүз. Бул эми жаратылышта эле бул аялдарга өтө оң көз менен карайт болуш керек. Ошон үчүн 2ден турба, 2ден яйчик берип койгон болуш керек, тукум безин. Ошол экинчи турба эгер жакшы өткөрүмдүүлүгү жакшы болсо, ошол эч кандай органикалык өзгөрүүлөргө келбеген болсо, каалаганча төрөсө болот.
бир турганын. Жакшы, саламатсыздарбы, кош бойлуу болуп айтам. Гинекологко кайрылсам загиб матки деп диагноз койду деген суроо калыптыр. Жок, загиб деген бул матканын жатынын кыйшайып калуусу да. Бул негизи ошол тубаса деле жатыны кыйшайып калышы мүмкүн, кыз балдарда делечи. Бул жатынын кыйшаасы эч качан тукумсуздук алып келбейт. Бул жерде башка эле бир себептер бар да. Жатынын кыйшайысы бул төрөттөн кийин же аборттон кийин баягы жатында кандын уюп калышына эле алып келет. Ошол толугу менен чыкпай, кээде тазалап, сордуруп алып чыгып же улам жатын моюнчасын ачып турушка эле алып келбесе, андай эч кандай тукумсуздук алып келбейт. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Менин өтүмө дейт, эт өсүп алыптыр дейт. Анан аны операция кылдырып алдырып коеюн десем, кош бойлуу экенмин деген суроо калыптыр. Кандай кеңеш бересиз? Кош бойлуу мезгилде эч кандай аны алдырыштын кажети жок. Ал эт өсүп алган болсо, ал анчалык деле коркунуч тудурбайт. Анализдерди тапшырып, туура тамактанып турсаңыз болот. Жакшы, бүгүнкү күндө эл арасында тукумсуздук көбөйүп баратат. Аялдардын жана ошондой эле эркектердин деп айтып келишет да. Мисалы, аялдардын тукумсуз болуп калуусуна бүгүнкү биздин темабыз дагы, бойдон алдыруу дагы себеппи деп айтып. Аборттон кийин дагы себептер бар. Анткени өзү туура көзөмөлдөнбөстөн, баягы сактанбай эле абортта жасатты, бир жумада эле кайра дагы боюнда болуп калды. Кайра барып дагы аборт жасата берет да, бир жасатканда 2-3 аборт катар жасаткандар бар. Анда биздин баягы эндометрий бар да, жатынын эң ички катмарчасы. Ошол эндометрийдин дагы бул функционалдык бузулуусуна алып келет. Кээде органикалык өзгөрүүлөр болот, ошол быдыр болбой, жылмакай болбой, баланын баягы түйүлдүктүн өсүшү ошол жерде кармалып туруусуна тоскоол болот дагы, боюнда болбой калат. Кээде ошол жатындын жана тукум бездеринин сезгенүүсүнө алып келет аборт. Ошону дарыланбай койсо деле тукумсуз болот. Анан мен жанагы айткан ошол гипоталамус тарабынан ошол баягы дүүлүгүнү блокировка кылбасак, ошону токтотпосок убагында, ошол деле гормоналдык бузулууларга алып келет. Ошол гормоналдык бузулуунун негизинде дагы тукумсуздук болот. Убактынча болсо дагы ошол айым 2-3 жыл бою тукумсуз жүрүшү мүмкүн. Жакшы, сиздерге мисалы менчик клиникаларга барат дедиңиздер, ошол гинекологторго барышат экен да, күтүүсүз кош бойлуу болуп калганда же болбосо башка кырдаалда. Кеңеш бересиздерби? Ошол ден соолугуң үчүн кооптуу, кийин кайра балалуу болбой каласың деп. Же болбосо, мисалы менчик клиникадагы иштеген биздин гинеколог айымдар, мисалы, акча үчүн дагы боюндан алып коюшу мүмкүн. Баягы информациялык келишим деген өзүнчө бланктар бар бизде аборттун алдынан. Эгер ошол закондуу жок деген легалдуу аборт болгон болсо, ошол жерде бардык алыскы жана жакынкы кабылдоолор жөнүндө сөзсүз жазылат. Эмне үчүн аборт жасап атасың, мүмкүн төрөп алганың ыңгайлуу. Бизде мисалы канчалар келет абортко. Мисалы мен аборт жасабайм. Мен неберелүү болуп 2010-жылы анан ошондо небереми көрүп туруп, өзүмдү бир мындай бир адам өлтүргүч катары сезип кеткем да. Мен кантип эле аборт жасап жүрдүм, ушундай эле наристелердин ушу жашоого келтирбей деп мындай өзүмдүн бир абийиримдин астына бир чоң бир күнөө жасагандай сезип кеттим да. Билбейм башкаларда кандай сезим болот. Мен ушул 10 жылдан бери таптакыр аборт жасабайм. Бирок абортко келген айымдардын канчасы эле төрөп алгандар болот. Муну баягы сиз айткан баланы төрөп алдым, жакшы эле кеңеш берген экенсиз депчи. Кээ бирлер оюнан кайтып кетет даже. Жада калса күйөөгө чыкпаган кыздар деле ошо төрөп алышкан да бирөөгө. Төрөп баягы биздин дом ребенка деп коет го, балдар үйүнө берип, 1 жашка чейин ошол жерде асырап алышып, кийин анан бала бакчаларга берип багып алыштым да. Жашы өтүп 35-40 жаштагы кыздар. Эч кандай ошол оюнан кайтат. Анан ошол баягы информациялык келишим бланктын толтурушат. Анткени кээ бирлер азыр элдерибиз закончул болуп кетпедиби? Кайра арызданып, бул ошо дарыгердин өзүнө дагы юридикалык документ. Кээде мага жакшы түшүндүрбөй койду, түшүндүргөндү албайт элем. Аборттон кийин мен ушундай бузулууларга алып келди, же ооруп калдым, же тукумсуз болуп калдым деген учурда ошол информациялык келишимди көрсөтөбүз. Бул баягы юридикалык жактан, бул дарыгердин өзүн дагы коргой алчу документ да. Анын бардыгы айтылат.
Анан ким эле законсуз түрдө эле келип эле аборт жасап коюп ошону укпай көрбөй калбаса, негизинен билет аборт. Жакшы. Бойдон алдыруунун кайсыл түрү, жогоруда бир канча түрүн айттыңыз да, организм үчүн мындай кооптуу эмес же болбосо зыяндуу жагы азыраак? Биз азыр айттык, фармаборт деп, же медикаментоздук аборт. Медикаментоздук аборт дары дармектер менен түшүрүү. Анткени жатынга эч кандай бир инструмент кирбейт, өз алдынча түшөт. Анан бул коопсуз аборт да. Коопсуз аборт деп эсептелинет, медикаментоздук аборт. Анан бир жагы коркпойт, ошол аборт жасаган айымды эле ичип алып күтүп турат. Баягы дарыгердин акалатын көргөндө эле коркуп баштайт да кээ бирлер. Же инструмент көргөндө эле коркуп баштайт. А мында таблетканы ичип коюп күтүп отурат. Эгер ошол таблетканы туура дагы өз убагында ичип, эгер ошол белгилүү кооптуу белгилер пайда болсо, дароо гинекологиялык бөлүмгө бара калышат. Ошол коопсуз. Азыр көбүнчө ушул медикаментоздук абортко өткөнбүз. Жакшы. Кийинки суроо телекөрүүчүдөн келиптир. Саламатсыздарбы дейт. Эрозияны күйгүзгөнмүн дейт. Азыр эми кош бойлуу болсом болобу деген суроо калтырды да. Боло берет. Кош бойлуу болсоңуз болот. Эрозия деген азыр ошо эктопия да бул. Эктопия деп коебуз, эрозия дебейбиз. Бул ошо жатын моюнчасынын жарасы. Эч кандай зыяны жок боюнда болгон. Келечектеги энелер мисалы ийгиликтүү төрөп алыш үчүн же болбосо келечекте мисалы дени сак баланы жарык дүйнөгө алып келиш үчүн эмнелерден алыс болуш керек ошол боюнча? Дени сак эне болсо, дени сак бала төрөлөт да. Негизги энелер дени сак болуш керек. Энелер тарбиялуу болуш керек. Ошо энелер ыймандуу болуш керек деп ойлойм да. Ошо жакшы баланы алып келиш үчүн. Жакшы тамактаныш керек. Кыздар семирип кетпейин деп тамакты аз-аздан жеп, калориялыгын эсептебей, туура эмес арыктоо, ушулар зыян да организмге. Туура тамактанып, таза абада көбүрөөк жүрүп, тамеки тартпаса, спирт ичимдиктерин ичпесе, туура уктаса убагында, өзүн ошол физикалык жактан дагы, моралдык жактан дагы ошо жакшы даярдаса, жакшы дени сак балдарды төрөй алат. Жакшы. Сиздер мисалы башкы акушер гинеколог катары ушул бойдон алдырууну азайтуу максатында кандай иш-аракеттер жүргүзүп келесиздер? Кыскача. Мен мына 3 жылдан бери иштеп келаткан болсом, биз мектеп окуучуларынан тартып, ошо турмушка кандай даярдык көрүш керек, эрте бойго болуунун зыяндуулугу жөнүндө тегерек столдорду, семинарларды өткөрүп жүрөбүз. Ошондой эле орто жана жогорку окуу жайларында. Ошолорго кат түрүндө кайрылса болот. Жада калса биз мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүмдөр менен дагы иш алып баратабыз активдүү. Ошолордун арасында дагы жагымсыз кош бойлуулукту болтурбоо чаралары көрүлүп атат. Анан бизде гуманитардык жардам же бюджеттин эсебинен ушундай баягы өтө аярлуу катмарга, элдин аярлуу катмарына бекер спиральдар бар, бекер ошондой таблеткалар бар, презервативдер бар. Ошолорду таркатып беребиз. Ошону менен алдын алып атабыз. Азыр жаштарыбыз мындан 4-5 жыл мурдага караганда бир топ ошол билими жогору болду. Ошол репродуктивдүү система, бойдо болтурбоо жагы боюнча. Себеби биз муну анкета жүргүзүү менен аныктап келебиз да. Жакшы. Бойго болтурбоонун кайсыл түрү организм үчүн зыянсыз деген суроо калтырды да. Эми бул жерде ар бир айымдын өзүнүн тандоосу болот. Тандоосу бар. Ошого тандоосуна биз дарыгерлер жардам беребиз. Кайсы учур жакшы? Мисалы төрөбөгөн айымдар үчүн бул ошол таблеткалар ыңгайлуураак. Төрөп, мисалы 2ден ашуун балдары бар болсо, жатынга салып ошол спиральдар бар. Анан эгер киста миомасы бар болсо, анда баягы дарылык касиети бар спиральдар бар, же ошого жараша таблеткалар бар. Ошолор менен сактанганы ыңгайлуу. Жакшы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Кишимжан Мырзакулова, Ош шаарынын башкы акушер гинекологу жана биздин программага кызыккан көрүүчүлөрүбүз келип отурат. Сизге рахмат айтабыз. Жакшы маалыматтарды, кеңештерди айтып өттүңүз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Рахмат. Ушуну менен Билим жана Илим каналынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.